Кыргыз тили 2-класс. Мугалим Сапаркова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышсак балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сөз жана сүйлөм деп аталат. Буга чейин биз көптөгөн темаларды өтүп келдик. Ал эми бүгүн болсо биз сөз жана сүйлөм кыргыз тилинде канчалык деңгээлде орду бар экендигин билебиз. Сөз деп эмнени айтабыз, сүйлөм деп эмнени айтабыз, сөздөр эмнелерден куралат, сүйлөмдөр эмнелерден түзүлөт. Ошолордун баардыгын билгенге аракет жасайбыз балдар. Бүгүн анда эмесе сабактын максаты менен таанышкыла балдар. Бүгүнкү сабактын максаты биринчи сөздөрдөн сүйлөм жасаларын билебиз. Биз буга чейин сөз жасаардан мурда ар бирибиз сөздү сүйлөй беребиз, бирок сөздөр эмнеден кураларын билишибиз керек балдар. Сөздөр кыргыз тилинде билесиңер, кыргыз тилинде тамга, тыбыш деген бар. Биз биринчи класска барганда алифбеден тамга деп эмнени айтабыз, тыбыш деп эмнени айтабыз, алардын бизге эмне кереги бар деген суроолорду дайыма берип келебиз. Бул тамга, тыбыш деген тамга таануу, бул тамгалардан сөздөрдү курап, ошолорду биз эмне кылат экенбиз, окуйт экенбиз. Тамгалар аркылуу биз эмне кылабыз, сөздөрдү курайбыз. Ушуга токтолобуз балдар. Экинчи, сөздөр жөнөкөй, татаал сөз болуп бөлүнөрүн билебиз. Өз алынча сүйлөм түзө алабыз. Сөздөр жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнгөнүн билишибиз керек балдар. Сөздү жасап атканда кандай болуп бөлүнөрүнө дагы көңүл бурабыз. Үчүнчү, текст угу менен сүйлөмдөрдүн бири-биринен ажырата алабыз. Сүйлөмдөрдү бири-биринен ажыратыш үчүн биз сүйлөмдөрдүн бөлүнүшүнө токтолобуз. Алар сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдөр, татаал сүйлөмдөр болуп, мына сөздөр кандай бөлүнө алса, сүйлөмдөр дагы ошондой бөлүнөт. Сөздөрдөн биз сүйлөмдөр түзөбүз. Сөздөр менен чаржайыт болбош керек. Алар бири-бири менен кандайдыр бир байланышта, кандайдыр бир бүтүндүк бир маанини берип турса, ошондо гана биз эмне кылат экенбиз, сүйлөм түзө алат экенбиз. Эми көңүл бурабыз. Сөз ар түрдүү маанилерди түшүндүрөт. Сөздөрдөн сүйлөмдөр куралат. Сүйлөм бир нече сөздөрдөн, кээде бир сөздөн туруп бүткөн айрым бир ойду билдирет. Эми балдар көңүл бургула. Сөз ар түрдүү маанилерди түшүндүрөт дейт. Биз айлана чөйрөбүздү курчап турган нерселерди дагы, көзүбүзгө көргөн нерселер биз сөз аркылуу эмне кылабыз, жеткизгенге аракет жасайбыз. Сөздөрдөн сүйлөмдөр куралат. Сөздөрдөн биз сүйлөм курайбыз. Айлана тегеребизде бийик имаратты көрсөк, бул имарат дейбиз. Анан кийин мына ошолордон имарат деген сөз болду. Ал эми аны сүйлөм кылыш үчүн бул бийик имарат мага жакты деп биз эмне кылат экенбиз, сүйлөм түзөт экенбиз балдар. Сүйлөм бир нече сөздөрдөн, кээде бир сөздөн туруп бүткөн айрым бир ойду билдирет. Сүйлөм сөзсүз түрдө эмне болуш керек экен? Кандайдыр бир ойду билдириш керек экен. Ошондо гана ал сүйлөм болот. Ошону менен бирге эле сөздөр дагы өз ара турганда кандайдыр бир маанини туюндуруп туруш керек балдар. Анда эмесе биз азыр карагыла. Жебечелерге көңүл бургула балдар. Жебечеде сөз деп турат, жөнөкөй, татаал. Сөздөр өз ара, биз жана максатында айтып кеткенбиз, сөздөр өз ара экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сөз, анан татаал сөз болуп. Эми жөнөкөй сөздөргө биринчи көңүл буруп көрөбүз. Жөнөкөй сөздөр, анан татаал сөздөр. Биз азыр сөздөрдү эмне кылдык? Бөлүп алдык балдар. Жөнөкөй сөздөр карагыла: достор, мектеп, китеп, жамгыр, момпосуй, алма. Татаал сөздөр: ар дайым, эч качан, ак көңүл, бир күнү, ар качан, бал муздак. Булар жөн эле сөздөр. Сөздөр дагы өз алдында туруп, кандайдыр маани түшүндүрүп турушубуз керек. Аны сөз түрдө билишибиз керек. Биз достор десеңер, достордун бир нече мааниси бар. Курбу, жолдош деген. Мектеп,
имарат. Ал жерге мектепке биз эмне билим алганы барабыз. Китептин ичинен көп кызыктуу нерселерди табабыз. Жамгыр кадимкиде эле күзүндө, жазында аябагандай эмне болот? Жамгыр жаайт. Момпосуй деген эмне билесиз? Момпосуй бул таттуу нерсе. Алма бул жемиштин бир түрү. Жөнөкөй сөздү бириктирип, маанилерин туура келтирип, биз эмне кылсак болот экен? Сүйлөм түзөсөк болот экен. Мисалы, достор ар дайым чогуу жүрүшөт. Бир сүйлөм түзүп койдук. Мектеп эч качан мектепти эч качан жаман деп айтпаш керек. Китептен биз билим алабыз. Бир күнү шатыратып жамгыр жаады. Мен ар качан момпосуйду жегенди жакшы көрөм. Бал муздактын ичинде алманын эмнеси калдыктары бар экен десек, жосо бал муздак алмадан жасалган экен, жосо бал муздакта алманын даамы бар экен деп, мына ушинтип сүйлөмдөрдү түзө алсак болот экен. Ошондо балдар, сөздөрдө жөнөкөй сөздөр, татаал сөздөр бар экендигин да биле алдык. Эгерде кааласаңар, иштептериңерге жазып отурсаңар болот балдар. Эми карагыла. Булагы, тазалык, өмүр, таза, сак, дени, жүргөндүн, аба, ден соолукка пайдалуу, таза. Биз эмне кылабыз? Бул сөздөр бири-бири менен байланышып турабы? Биз буларга сөздөрдү сүйлөм түзүп көргөнгө аракет жасагыла. Балдар, силер дагы иштептериңерди алып сүйлөм түзсөңөр болот. Кана сүйлөм түзгөнгө аракет жасап көрөйүк. Эгер түзгөн болсоңор азаматсыңар. Булагы, тазалык, өмүр. Тазалык, өмүр, булагы. Биз ар кандай бири-бири менен байланышта турбаган чаржайыт сөздөрдөн эмне кылдык? Сүйлөм түзө алдык. Анан кийин таза, сак, дени, жүргөндүн. Карагыла, бир нерсени түшүндүрүп атабы булар? Булар сүйлөм боло алган жок, өз алдынча чаржайып турган сөздөр болуп атат. Таза, жүргөндүн, дени, сак. Карагыла. Аба, ден соолукка пайдалуу, таза. Сүйлөм түзөбүз балдар. Кана, эгерде кимде ким түзгөн болсо, азаматсыңар. Таза, ден соолукка пайдалуу. Бул жерде бир сөзүбүз кетип калды. Таза, ден соолукка пайдалуу болуш керек болчу. Азаматсыңар кимде ким тапкан болсо. Анан ары сөз, анан сүйлөм. Сөздөргө көңүл бурабыз дагы, сөздөрдөн сүйлөм курганга аракет жасайбыз. Биринчи сөздөргө көңүл бургула. Орок, ар дайым, китеп, эч качан, момпосуй. Эми сүйлөм карагыла. Илгери чөптү орок менен орушчу. Илгери чөптү орок менен орушчу. Биринчи сүйлөм түшүнүктүү болду да, балдар. Эми ушул сөздү биз эмне кылып көрөйүкчү балдар? Экинчи сүйлөмгө өтөйүк. Иштептериңерге экинчи сөздү катыштырып, сүйлөм түзгөнгө аракет жасап көрүлөчү. Кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот экен? Мен ар дайым жакшы окуганга аракет кылам. Карагыла, мен ар дайым жакшы окуганга аракет кылам. Көрдүңөрбү? Биз ар дайым деген сөздү катыштырып, эмне кылдык? Сүйлөм түздүк. Аябагандай сонун сүйлөм түзүлдү балдар. Силер дагы эгерде ушундай сүйлөмдөр түзүп атсаңар, азаматсыңар. Анан кийин китеп деп турат. Балдар, көңүл бургула. Китеп. Кандай кылып түзсөк болот экен? Көптү билгиң келсе, китеп оку. Көптү билгиң келсе, китеп оку. Анан кийин эч качан. Эч качан деген сөздү пайдаланып сүйлөм түзүп көрөбүз балдар. Карагыла. Мен эч качан жаман баа албайм. Жакшы окуган балдар айтат, мен эч качан жаман баа албайм. Албаганга аракет жасайм. Баарыбыз ошондой болушубуз керек. Эч качан жаман иш кылбашыбыз керек, жаман баа албашыбыз керек.
эч качан. Мен эч качан жаман баа албайм. Көрдүңөрбү балдар? Андан кийин карагыла. Момпосуй деген сөздү алабыз балдар. Мынакей. Апам бүгүн мага момпосуй алып келди. Апам бүгүн мага момпосуй алып келди. Окей. Жакшы сүйлөмдөрсүз. Иштептериңерге да силер ар кандай сөздөрдү алып, өз алдыңарча отуруп сүйлөм түзсөңөр болот балдар. Эгерде канчалык көп сүйлөм түзгөнү билсек, биз дагы жакшынакай тексттерди жаза алабыз балдар. Эми биз китебибизде текст берилген, сүттө эки тазалык деген текст окуп көргүлө дагы. Ошол жерде сөздөрдү ажыратып көргүлө. Кайсы сөздүн негизинде биз сүйлөм түзүп жатабыз, ошону билишибиз керек балдар. Кандай сүйлөм негизинде, сөздүн негизинде сүйлөм түзүлүп жатат. Сүттө эки тазалык. Сүрөттү карагыла. Бул сүрөттөр бул жака тиешеси барбы жокпу? Мына кыздын колун карагыла. Кыздын чачындагы бантик эмне болуп турат? Бул кыздын бантиги кандай тагылган? Бул кыз кандай турат? Бул баланы карагыла дагы, бул баланы карагыла. Бул баланын чачын карагыла. Эмне себептен тилин оозунан чыгарып турат балдар? Ушунун баарына эмне кылабыз? Көңүл бурганга аракет жасагыла балдар. Эми текстти көңүл буруп уккула. Сүттө эки тазалык. Кичине достор, бул ирет өзүбүздүн тазалык жөнүндө сөз кылсак. Адам уулунда биз билген эки тазалык ар дайым керектүү. Алар рухий жана гигиеналык тазалык. Бул экөө ар дайым бири-бири менен тыгыз байланышта. Эгер биз таза жүрбөсөк, жашаган үйүбүздү, колдонгон буюмдарыбызды, ойногон оюнчугубузду, кийген кийимдерибизди, денебизди ар дайым жууп тазалап турбасак, сөзсүз түрдө бир күнү катуу ооруга кабыларыбыз бышык. Бул бизге чаң топурактан, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн миллиондогон микробтордон келет. Мындай микробторду атайын микроскоптордун жардамы аркылуу гана көрө алабыз. Ошондой эле жашообузда микроскоп аркылуу да көрө албай турган, ички дүйнөгө зыян келтире турган рухий микробтор кездешет. Алар бизге жаман кылык чоруктардан, жаман кинолордон, жаман ой пикирлерден, жаман адамдардан жугат. Мынакей уктуңар балдар. Эми карагыла. Биздин мына кичинекей достор силерге кайрылып атат балдар. Тазалык жөнүндө айтты. Адамда дайыма кандай тазалык болуш керек экен? Ички дүйнөсүнүн тазалыгы болуш керек экен. Анан гигиеналык тазалык болуш керек. Бул жерде бизде рухий дүйнөсүнүн, ички дүйнөсүнүн тазалыгын биз китеп аркылуу көрсөтө алсак болот экен. Мына бул жерде кыздын колундагы кири, мына бул гигиеналык тазалыкты көрсөтөт. Көрдүңөрбү? Биз дайыма таза. Эгерде биз оорубайбыз, дени сак болгубуз келсе, анда биз дайыма эмне болушубуз керек экен балдар? Таза жүрүшүбүз керек экен. Мына бул жерде баланын тартибин, бул жерде кыздын кир колдорун көңүл буруп карап койсоңор болот. Мынакей. Булардын баардыгы бул сүттө эки тазалык деген текст бир нече сөздөрдүн негизинде, бир нече сүйлөмдөрдүн негизинде эмне болду? Жакшынакай бизге текст түзүлдү. Силер да ушундай тексттерди түзсөңөр болот балдар. Эми анда эмесе биз сүйлөкөбүздү өстүрүш үчүн мен силерге дайыма тарбиялык мааниси бар жакшы жомоктордон тексттерин окуп берем балдар. Бүгүн мен силерге жалкоо деген текст алдым. Ар бир адамда жалкоолук бар. Бирок дайыма эле жалкоо боло берген бул адамды эмне кылып келет? Жаман сапаттарга айланып кетет дагы. Жалкоо болсоң, турмушта эч нерсеге жете албай каларыңды билебиз, балдар. Анда эмесе жалкоо деген текстке көңүл бурабыз дагы, угабыз. Сүрөттөн карагыла. Жалкоо адамдын эмне кылып жаткандыгы. Балким бул жалкоо эмес чыгар, мен силерге жөнүнө тура эмес маалымат берип койгондой болбойн. Ошол себептен байкап көңүл бургула. Жалкоо. Бир киши тоого чыгып отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта чот аркан алып таң атары менен үйүнөн чыгат.
Күшүлдөп, бышылдап, бийик тоонун башына чыгып, бир аз эс алууну туура көрүп, көк шибер чөпкө жанбаштай кетет. Топ-топ өскөн карагандарды көз нуру менен санай баштайт. Топ-топ болуп өскөн карагайларды десе керек бул жерде. Ал караган бир боо, бул караган бир боо. Ошентип 100 боого жеткире санап, көңүлү жайдарланат. Кой эми, оозум менен орогорбойн, карагандарды эртелеп чаап алайын, деп ордунан козголот. Күн төбөй тийип калыптыр. Түш болгон тура. Түштөнүп алайын. Күн болсо узун. Кечке дери 200 боо караган отун алыш деген эмне? Аялы белендеп берген тамак ашын майда чайнап ныктап жейт. Курсагы тойгондон кийин көңүлү жумушту каалабай, кайра жанбаштай калып, карагандарды санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо. Санагы 200гө жетип кетет. Айланы күйгүндөнө баштаганда эсине келет. Кап, кеч кирип кеткен тура. Мейли, эртең деле күн барго, деп балта чот арканын көтөрүп алган бир боо отуну жок, санаганда 200. Кечке даамдуу тамакты ойлоп шилекей жутуп үйүн көздөй шаша жөнөйт. Бул адаты күндө кайталана берет. Ушундан улам бул лакап бүгүнкүсүн эртеңкиге, эртеңкисин бүрсүңкү калдырган жалкоолорго карата айтылып келе жатат экен. Кана балдар, биз мына бул кишини көрдүк, бул аялы толтура тамак жасап берип, отун алганы келген дагы эмне кылды? Эртең менен келгенде ойдон коруп, тоону тоңкоруп койду. Балдар караңызчы. Сөздөрдөн жалкоонун шылтоосу көп болду. Мынакей, отуруп санап туруп эле оозу менен эмне кылып койду? Оозу менен орогорду дагы кечке дээре, убактым бар, мен бүтүрүп коем деди, бирок эмне кылды? Ошол оозу менен айткан нерсесин иши менен аткара алган жок балдар. Бул жерде эң силерге лакапка көңүл бурушуңар керек. Бул лакап деген макалдан эмнеси менен айырмаланат? Макал бул лакап бул турмушта болгон нерседен улам айтылат. Мисалы, лакап сөз эртеңки, бүгүнкүсүн эртеңкиге, эртеңкисин бүрсүңкүгө калтырган жалкоолорго карата лакап сөз ушундан улам келип чыккан. Макал болсо бул тарбиялык мааниси бар. Бунун деле окшош, бирок лакапта турмушта болгон окуядан улам лакаптар келип чыгат балдар. Бул жалкоону эле көрүп турасыңар, кандай жалкоолуу, кандай экен. Ошондо бүгүн ал бир күндүк ишин жөн эле эмне кылды балдар? Өткөрдү. Эми суроо, жалкоолук адамга эмне алып келет деп ойлойсуңар? Жалкоолук адамга эмне алып келиши мүмкүн? Жалкоолук адамга көп зыян нерселерди алып келет. Анткени бир күндүк ар бир адам жалкоо болбош үчүн бир күндүк ишин туура пайдалана алыш керек. Ошондо гана ал эмне алат? Көп ийгиликтерге жете алат. Эгерде сен жалкоо болуп өз убактыңды туура пайдалана албасаң, анда турмушта дайыма эмне болосуң? Көп нерсеге жетише албай каласың балдар. Бүгүн биз сөз жана сүйлөм жөнүндө маалымат алдык балдар. Сөз жана сүйлөм деген эмне экенин түшүндүк. Биз сөздөрдөн, тамгалардан сөз курап, сөздөрдөн сүйлөм курап, сүйлөмдөрдөн текст түзө алсак болот экен. Азыр эле биз жана жалкоо деген текстти, тазалык деген тексттерди уктук. Ошондой тексттерди дагы силер жазганга аракет жасагыла. Эми үйгө тапшырма алабыз. Жөнөкөй жана татаал сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзөбүз балдар. Жөнөкөй мен татаал сөздүн айырмасын билдик. Ошол сөздөрдү ар бириңер кааласаңар текст жазсаңар да болот, бир теманы алып. Кааласаңар сүйлөм түзгүлө балдар. Бүгүн биздин тема жөнөкөй жана татаал сөздөр болду. Сөздөрдөн биз сүйлөм кураганды үйрөндүк. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты балдар. Сак саламатта калгыла. Көрүшкөнчө үйгө берген тапшырманы сөзсүз түрдө аткарат деген ойдомун балдар. Саламатта калгыла.